биринчи эгерде ошо батирдин ичинде же там бөлмөлөрүнүн ичинде өрт болуп кетсе, эң эле биринчи баягы паникага алдырылбаш керек да. Паникага алдырып ийсе, баягы эмне кылып аткандарын адамдар баягы өздөрү деле ойлонбой жасап салышы мүмкүн. Ошон үчүн паникага алдырбай, жакын жайгашкан эшик болобу же терезе болобу, эвакуационный выход деп коебуз, ошолорду биринчи баягы таап, ошолордон чыкканга аракет кылыш керек. Эгерде эвакуационный выход деп коебуз, баягы эшик терезелерден чыга тургандай жол жок болсо, анда марлевый болобу же бир хлопчато бумажный материалды суулап алып, оозун жаап, телефон байланыш менен баягы маалымат берип керектүү кызматтарга, анан ылдыйраак бөлмөнүн ылдыйраак баягы терезеге жака, эгерде бийик кабаттуу үйлөрдө болсо терезеге жакыныраак баягы жерде туруш керек. Ага чейин дагы бир чаралар бар. Баягы эшиктер билесиздер, азыркы курулуп жаткан эшиктер же жыгачтан болуп кандай гана жасалга болбосун, ошо эшиктерди, тешиктерди жапканга аракет кылыш керек. Түтүн ошол бөлмөгө кирбеш керек да. Эмне менен жабат? Ошол эле баягы суу болобу, суу жок болобу, баягы кийим кече материалдар менен баягы тешиктерди жаап, эшикти катуу жаап коюш керек. Ошо өрттөнүп жаткан бөлмөгө кислород бир четинен кирбеш керек. И ошол бөлмөдөн кайра куткарып киши адам жаранып турган жерге түтүн кирбегендей болуш керек.